Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Өлкөдө 23-25 август күндөрү сел жүрүп, ташкылоо процесси жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Кыргыз гидрометке таянып, шашылыш билдирүү таратты. Анда 23-25 август күндөрү туруксуз аба ырайына күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоо жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүүсү, ташкылоосу күтүлүп жатканы айтылат. Сел жүрүшү мүмкүн болгон аймактарга Баткен облусунун Баткен, Лейлик, Кадамжай райондору кирген. Ошондой эле Ош, Исфана, Унаа жолунун 64-78, 125, 138, 149, 190 чакырымдарында ташкылоо процесси орун алышы мүмкүн. Мындан улам министрлик жарандарды жана айдоочуларды этият болууга, коопсуздук чараларын сактоого чакырат. Бишкек Баткен Бишкек Разаков аба каттамы октябрдан арзандайт. Манас эл аралык аэропорту Осман авиакомпаниясынын жүрүүчү ички каттамдардын билет баасы боюнча маалымат таратты. Ага ылайык Баткен Бишкек, Разаков Бишкек жана Ош Бишкек аба каттамдары үчүн билет баасы 3300 сомду түзсө, Жалал-Абад Бишкек, Казарман Бишкек 3100 сом жана Талас Бишкек 2100 сомду түзөт. Ал эми Каракол жана Нарынга каттамдар кийинчерээк ачылат. Осман авиакомпаниясынын тиркемесинде Разаков Бишкек каттамдары болсо 1-октябрдан баштап, Баткен Бишкек каттамы 3-октябрдан баштап ишке кирери көрсөтүлгөн. Ушул тапта авиабилет саткан Букет сайтында Бишкек Баткен каттамдарынын билети 6740 сом, 6338 сом. Бишкек Разаков каттамы 6639 сомдон экени көрсөтүлүп турат. Эске салсак, ички каттамдарга Тезжет жана Авиатрафик компаниясынын учактары чыгат. Ички каттамдардын акысы кымбат деген даттанууга Манас аэропорту жеке менчик ишканалардын баа саясатына кийлигише албасын айтып келет. Кыргызстанда мобилдик тиркеме аркылуу которууларга акы албоо сунушталууда. Улуттук банк мобилдик тиркеме аркылуу акча которууларда комиссия алууга тыюу салууну сунуштады. Учурда бул боюнча долбоор финансылык жөнгө салуу органдары тарабынан коомдук талкууга чыгарылды. Долбоорго ылайык мобилдик тиркемелер аркылуу кызмат көрсөтүү үчүн улуттук валютада акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча комиссиялык төлөмдөрдү алууга тыюу салуу каралган. Аталган токтом долбоору калк үчүн банктын кызмат көрсөтүүлөрүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо максатында иштелип чыккан. Ал 20-сентябрга чейин коомдук талкууда турат. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.